тигил эмне? Кайсы? Тигил. Ал деген мөңгү. Мөңгү деген эмне? Мөңгү деген бул көп жылдары бою тоонун чокусундагы жоголуп калган кар. Ошол мөңгү эригенде таза суу пайда болот. А булчу? Ал булут. Булут деген эмне? Булут деген азыр. Мынакей, карасаң, булут деген суунун буусу бар го, ошол өйдө көтөрүлгөндө булут пайда болот экен. Алма берчи, алма жегим келип жатат. Жок, болбойт. Алма кирди. Бардык жемишти жештен мурун жууш керек. Жөн эле арчып койсо болбойбу? Жок, болбойт. Тигил эмне? Тигил. Кайсы? Тигил. Кайсы? Ал жакта дарактар эле да. Эч нерсе көрүнгөн жокко? Сен калп айтып аткан жоксуң го? Кана, кайсы? Каякта? Кайсын айтып атасың? Эч нерсе көрүнгөн жок. Мындай көрсөтсөң? Кана. Ал жакта эч нерсе жок. Сен калп айтып атасың. Жылабайтынчы отурчу. Туалетке барып келип атат. Чыда бер аз. Үйгө аз калыптыр. Чыда бер аз. Үйгө аз калды. Чыдабай атам, мекале кылып берейинчи. Уятың барбы сенин? Бас үйгө. Майтокоч. Ай балам, колуңду жуудуңбу? Таза эле. Карачы, капкарамыкка чогуп турбайбы? Азыр эле иштен келбедиңби? Бара кой, колуңду жууп кел. Жаңы эле даратканадан келдиң го? Ай, Бакыт, жүрүп алам, койлорду тозушчу. Кыш. Кош. Айда. Кош. Айда. Баракелде. Аны жүрүп коя алмайт. Sen üşüdün mü? Бакыт! Emne? Beri gel. Ne oldu? Gel kolungdu жу. Дагы, жаңы эле жубадым, карасаң дагы деле кургай элек. Мен көрдүм го, сен койлорду кармадың, ит менен ойнодуң. Колуңдун баары микроб болуп калды. Кана. Бул жерде эчтеке жок. Бакыт, күлкүмдү келтирбечи. Микробду мындай көрө албайсың. Аларды бир гана микроскоп менен гана көрө аласың. Колуңду жусаң, мен сага окуп берем. Бакыт, жүрү футбол ойнойбуз. Сен алдап атасың, эч кандай микробдор жок. Мен кеттим футбол ойногону.
Ай балам, колуңду жуудуңбу? Дагы, эмне кечке эле жууп беремби? Ооба да, бар жууп кел. Эй, оğlum. Эй, бери карачы. Тамактанаардын алдында колду таза жууш керек. Эжеңди карачы. Колун таза жууп келип алып отурат. Тура кой каралдым. Жууп Бар, кел. бар, Бара. жууп кел. Тур. Е, Капырай. эмне? Ата, суу түгөнүп калыптыр. Суу түгөнүп калыптыр. Күйүп койгулачы. Ата дейин. Кечке эле самындай берем. Бакыт, эмне болду? Бакыт, Бакыт, Бакыт. Эмне болду? Бакыт, аябай ооруп атабы? Бакыт, ойлонбой койсоң өтүп кетет. Басылып калат. Бакыт, Бакыт, Бакыт. Бир аз эле чыдасаң, басылып калат. Басылып калат. Апа! Апа! Бакыттын ичи ооруп атат. Айтыңызчы, балам эмне болуптур? Ичеги таякчасы табылды. Диарея экен. Эгер балдар дааратканадан кийин тамактанаардын алдында колдорун жуубаса, балдарга жер жемиш жууп бербесе, мына ушундай оорулар келип чыгат. Бул оору коркунучтуубу? Албетте коркунучтуу. Инфекция деген оюнчук эмес. Баланын организмдеги суулардын баары кетип жабыркап калышы мүмкүн. Негизинен оорунун баары жуулбаган колдон келип чыгат. Жанагы эле мите курттар, гепатит А, гепатит Е. Бул ооруну кантип алдын алсам болот? Балдарга кайнатылган суу бериш керек. Жер жемиштерди жууп бериш керек. Көчөдө ит мыш кармап ойноп келишет. Сөзсүз түрдө колдорун самындап жууш керек. Дааратканадан кийин да колун самындап жууганды унутпаш керек. Эми сиз бара бериңиз. Бул жерде көп турганга болбойт. Макул, барайын. Ой, уктай элексиңби? Өзүңдү кандай сезип калдың? Жакшы эле, бирок кечээ аябай жаман болду. Мына, көрдүңбү? Мен сага айткам. Дайыма колуңду самындап таза жуу деп. Макул, мен сага эмне окуп берейин? Микробтор жөнүндө окуп берчи. Доктор айтты. Ичим микробтор үчүн ооруп атат деп. Макул, азыр табайын, мен сага окуп берем. Мынакей. Микробтор бул абдан майда жана жаңдуу түзүлүштөр. Алар жашообузда абдан арбын, өзгөчө жуулбаган мөмө жемиштерде, таза эмес оюнчуктарда көп кездешет. Микробтор адам өмүрүнө өтө зыян нерсе. Анткени алар адамдын ички организмине кирүүгө, ал жерде жашап Ой, мен каяка келип калдым? Эй, бул жерде бирөө барбы?
эле. Атам каякта? Ой, бул эмне? Микроптор! Ой! Ой! Карагылачы! Жардамга! Кеткиледиң. Ой, Айзирек. Коркпо, мен келдим. Мен самында карма. Азыр ушул микробторго көрсөтөбүз. Кел, көрсөтөбүз. Мен сага. Эми мындан кийин колуңду самын менен жуйсуңбу? Ооба, мындан кийин жуйм. Эми жуулбаган жер жемишти жейсиңби? Жок, жебейм. Ананда көрөлүчү. Кандай жигит? Кандай жатасың? Ичиңге оораган жокпу? жакшысыңбы Кана? балам? Температураң жок. Буюрса сакайып калыптырсың. Жакында чыгабыз. Алда балам ай, мен сага айтпадым беле. Дайым тамактын алдында колуңу жакшылап, самындап жууп жүр деп. Мен жуучумун, бирок кээде унутуп калчумун. Анан кумган менен жуганда жүдөчүмүн. Ой, капыра, эмнеге жүдүйсүң кумган менен? Туура айтат. Ичиндеки бала кантип кумган менен жууналсын? Анан кумганды кайкан алып барбайсыңар? Аны тутканды кармайсыңар? Ошентип оор бири-бириңерге жугуп атпайбы? Балдарга деген лайыктап атайын үйгө муайнилик коюп бериш керек. Булар жетип жуунуп тургандай болуш керек. Жанында самын коюп бериш керек. Таза сүлгү илип коюш керек. Мына ушунда баары тең жакшы болот. Кызым айтчы, колуңду кайсы сурууларда жуйсуң? Дааратканадан кийин, тамак алдында жана ит, мушук, үй жаныбарларын кармагандан кийин. Ой, Азамат кызым, жакшы билет турбайсыңбы? Көрдүңбү жекеңди? Оорубаш үчүн ар дайым колду самындап жууп жүрүш керек. А тамактанаардын алдында сөзсүз жууш керек. Анан айтмакчы, даараткананы ар дайым тазалап туруш керек. Чымын чирке жолобогудай кылып сырдын актап коюп тургула. Хлор сээп туруш керек. Анан жырт чыбыр чыгып кеткенде кылып атайын жанаарекиндей турбаны орнотуп коюш керек. Мына ушуна баардыгы жакшы болот. Сен сакайып бараттырсың, жакшы. Бүгүн мен сени чыгарам, макулбу? Оорубагының. Бирок мындан кийин самындап кол жууп жүрүш керек. Убадалаштыкпы? Ай Азамат десе. Сакайып кет.
Балдар көрмөйт коя. Атаңар сатып келген умувальник жактыбы? Ооба. Кол жууганга эң эле ыңгайлуу, Ооба. Карагылачы менин колум кандай таптаза. Карачы колу таптаза болуп. Эми тиги даараткананы дагы доктор айтмакчы, жакшы болом деп турам, Ошентчи. Мындан кийин балдарым уккула. Мен столдун үстүнө кайнак сууну куюп коем. Дайыма кайнатылган суу ичкиле. Арыктан суу ичпегиле. Арыктын ичинде толтура микроб бар да. Түшүндүңөрбү? Макул апа. Макул. Бакыт. Эми биз бир гана кайнатылган сууну ичебиз, Мен экинчи оргум келбейт. Ийнен жаман саят экен.